22 майга карата Нарын облусунда 21 адам коронавирус илдетин жоктуруп алды. Мындан улам адистер облус аймагында эпидемиологиялык кырдаал курчуп кетүү коркунучу бар экенин айтып коңгуроо кагууда. Илдет менен күрөшүү, чектөө, жайылып кетүүсүнө жол бербөө жекеле дарыгерлердин милдети эмес экенин эсибизден чыгарбай, ар бирибиз атуулдук милдетибизди сезе билели. Учурдагы Нарындагы абалга бардык мекендештерибиз кабатырланып турат. Элибиздин саламаттыгына кайдыгер эмес инсандар жалпы Нарын элине кайрылуу жолдоду. Терең урматтуу теңир тоолук туугандарым. Кийинки мезгилде жанакы коронавирус деген коркунучтуу илдеттин Нарын жергесинде аябай кенен тарап жаткандыгы менин кабыргамды кайыстырат жана капа кылат. Бул илдетке кайдыгерлик кылуу, бул жөнөкөй кемчилик эмес, бул кылмыш ишине барабар. Экинчиден, ушу тилекке каршы кээ бир бузуку адамдар бул ооруну бирөө ойлоп чыккан, коронавирус Кыргызстанда жок деп айткан ушак сөздөргө ишенбеңиздер. Бул оору бүткүл дүйнөгө жайылды. Ошондуктан ушул оорудан сактануу үчүн биринчи кезекте жанагы саламаттык сактоо адистерин айтып аткан сөздөрүн ишениңиздер да жана ошону аткарыңыздар. Бул оорунун арты жаман болуп калышы мүмкүн. Өмүрдөн артык эч нерсе жок.